Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата Улуттук банк алтын жана күмүш коллекциялык монеталарын чыгарып, учурда Нарын жергесинде дагы сатыкта турат. Алтын монетада боз үйдүн элеси түшүрүлгөн болсо, күмүш монетада гүл желекчесинде 7 облустун картасы жайгаштырылган. 16 августтан тарта жүгүртүүгө чыгарылган бул монеталар болгону 1000 тираж. Учурда банктагы бир алтын монетанын наркы 50.660 сомду, ал эми күмүш монетаныкы 3410 сомду түзүүдө. Бир жолу гана чыгарылган бул баалуу монеталардын күндөн күнгө баасы өсүп, өзүнүн баалуулугун жогорулатат. Улуттук банк буга чейин 62 алтын, күмүш жана баалуу эмес металлдан 22 монетанын түрүн чыгарган. Булар эгемендүүлүк жылдарындагы тарыхый учурларды жана даталарды эске салат. Бул Кыргыз Республикасынын жанагы ар кандай тарыхый окуяларды чагылдырган. Бул негизи баалуулукта алтын жана күмүш монеталардан салынган. Бул жылдан жылга өз баасын жоготпостон кайра көтөрүлчү коллекциялык нумизматикалык монеталар. Өзүнүн туруктуулугун жана баалуулугун сактап келе жаткан кыргыз сому эгемендүүлүктүн 30 жыл аралыгында бир нече баскычты басып өттү. 4 жолу өзгөрүлүп, коргоо белгилери жасалгалары алмаштырылган. Алсак эң биринчи 1993 жылдын 10 майынын таңкы саат 4төн баштап жүгүртүүгө чыккан банкнот жөнөкөй жана коргоо белгилери өтө аз болгон болсо, азыр бир банкнотто 20дан ашык көзгө көрүнчү жана көрүнбөчү коргоо белгилери бар. Сом өзүнүн номиналына жараша өзүнүн көлөмүнө ээ болду. Канчалык бир сомдон 5 сом, 5 сомдон 10 сом, 10 сомдон 20 сом көбүрөөк болуп, анан коргоо белгилери да көп камтылды. Экинчи чыгарылышта коргоо белгилери азыраак болсо, үчүнчү чыгарылышта андан көп, ал эми 4-чү чыгарылышта андан да көп болуп неметилди, өзгөртүлдү. Азыр 4-чү чыгарылышта 2000 сомдук, анан 5000 сомдук номиналдагы банкноталар кошулган. Кыргыз сому КМШ өлкөлөрүнүн арасында биринчилерден болуп кабыл алынган валюта. Алгач 6 банкнота, тагыра 1 10 50 тыйын жана 1 5 20 сом жүгүртүлгөн. Учурда банкноталардын саны 8ге жетип, мындан сырткары 1 3 5 10 сомдук тыйындар жүгүртүлүп келет. Эгемен элдин колуна алтын куймалар дагы тийген. Валютабыздын өзгөчөлүктөрүн айта кетсек, эл аралык дүйнө жүзүндө убак менен өткөрүлүп туруучу эл аралык конкурстарга катышып, сынактарга, ошолордон байгелүү орундарга ээ болуп келишкен валюталарыбыз бар. Сомдорубуз бар. 5000 сомдук эң коргоо белгилери көп камтылган эң мыкты банкнот болуп эсептелинет. Мында Spark белгиси камтылган. Өз наркын жана баркын жоготпой келе жаткан кыргыз сому башка валюталардан өзгөчө кооздугу, жасалышы жана корголуучу белгилери менен айырмаланып турат. Эң акыркы чыгарылган 5000 сомдук банкнот бир нече сынактарга катышып, алдыңкы орундарга илинген. Дүйнөдөгү таанымал 6 банкнотанын бири дейт адистер. Гүлера Туратбекова, Нурсултан Болотбеков, Өлкө Деми Нары шаары.